Көргөзбөй туман капталып, көчөлөрдө чаң басты. Көр каздырып камынтпай көп адамды таң басты. Калык Акеев. Зилзала канчалык опурталдуу болуп, орду толгуз жоготуулар менен коштолбосун андан качып кутулуу мүмкүн эмес. Өзгөчө тоолуу аймактар зилзаланын курмандыгы болуп келет. Ал эми биздин республикабыздын 90% тоо кыркалары түзөт эмеспи. Эң ири жер титирөөлөргө токтолсок, өлкөбүздүн тарыхына 1911-жылдагы Геймин зилзаласы өчпөс кара тагын калтырган. Анда жер үстү түздөлүп, канчалаган адамдар кокустан келген кырсыктан көз жумса, үй мүлктөн, мал жандан кабар жок болуп, бир топ азап тозокталып келген. Андан соң 1946-жылы өлкөбүздүн түштүк аймагында катуу жер силкинүү болгон. А бирок ал тууралуу коомчулукка кеңири маалымдалган эмес. Ага себеп ошол кездеги совет бийлиги. Коомчулукту дүрбөлөңгө салып, бушайман кылган кабарлар жаап-жашырылып, жалпыга уктурулчу эмес. Ошондой эле 1970-жылдары өлкөнүн Ысык көл жергесинде катталган катуу жер титирөөлөр тууралуу да кеңири айтылбай кала берген. Ысык көлдө 1970-жылы тиги Саргамышта аябай катуу жер титирөө болгон. Ошондо очогунда 8-9 балга жеткен силкинүү болгон. Анда бир нече эле кишилер каза болгон, 5-6 эле киши. Бирок ал совет убагы болчу, андай нерселерди анда жарыялаганга тыюу салынчу. 1978-1978-жылы түптө 9 балга жеткен жер титирөө болгон. Анда дагы бир аз үйлөр талкаланып, бир нече киши каза тапкан. Бирок ал деле мындай секреттей болуп азыркыга чейин жакшы билине элек. Мындай нерселерди айтыш керек. Бирок коркутам деген сөз менен эмес, коркутам деген сезим менен эмес. Алдын ала алып, эрди даярдаш керек. Эмне дегенде эл жер титирөө кандай болушу мүмкүн, кайсы жерде болушу мүмкүн, эмне себептен жер титирөө болот, ошо жер титирөөдөн кантип сактаныш керек деген маалыматты канчалык так алып турса, ошончолук жакшы жер титирөөлөргө даяр болот. Менин өз пикирим, эгерде колдон келсе, жума сайын телевидениени көрсөтүп, жума сайын элди үйрөтүп, эгерде колдон келсе, жума сайын ар бир школдо ошондой атайын ученияны өткөрүп, балдарды үйрөтүп. Совет бийлиги тараган соң Кыргызстандын Суу-Самыр жергесинде 1992-жылы күчү 9 балга жеткен зилзала катталган. Жердер ачылып, жер көчкү пайда болгон, 53 киши каза тапкан. Жердин үстүндө кадимкидей мындай бирок ачылып деп айтсак туура эмес болот. Эмне дегенде бул биз надвиг деп коебуз. Жер биринин үстүнө бири минип калган. Ал эми 2008-жылы Алай районунун Нура айылында болгон жер титирөөнү эмдигиче эч ким унута элек. Чакан айыл жер менен түздөлүп, анда 75 адам көз жумса, анын 39-у жаш балдар болду. Илимий тил менен айтканда, зилзала жердин тектоникалык кыймылынан келип чыккан көрүнүш. Зилзаланын келип чыгуусун, анын натыйжасын изилдеген илим сейсмология деп аталат. Алдыда дал ушул тармак тууралуу тактап айтканда, өлкөбүздүн сейсмологдору кандай иш алып бараары туурасында кеп козгойбуз. Кыска сөз менен айтсак, биз жер титирөө менен алекпиз. Жер титирөөнүн кээ бирлер ойлойт экен, бул сейсмология болгондон кийин жалаң эле баягы жер титирөөнү алдын ала алабыз деп ошонун үстүнөн иштейт экен деп ойлойт болуш керек. Жок, бул деген бир эле багытыбыз ошо. Сейсмология институту 1975-жылдан тартып иштеп келет. Мекемеде 200дөн ашуун адис эмгектенип, негизинен 3 багытта иш алып барышат. Ошо жер титирөөнү прогноз деп коебуз, ошо алдын ала алууга аракеттенип атабыз да. Экинчи багытыбыз бул сейсмикалык райондоштуруу. Мына мисалы биздин Кыргызстан жеринде кайсы аймактар, кайсы жерлер аябай кооптуу, кайсы жерлер коопсуз деп ошонун үстүнөн иштейбиз. Үчүнчү багыт болсо, бул жанакы бизде курулуп аткан имараттардын туруктуулугу. Катуу жер титирөө болгондо, мисалы жана 9 кабаттуу үйлөр өзүн кантип сезет. Же баягы айылда курулуп аткан жөнөкөй эле үйлөр өзүн өзү 8 бал болгондо же 9 бал болгондо өзүн өзү кантип сезет деген проблема менен иштейбиз. Негизги биздин багытыбыз бул деген жанакы мен айткан сейсмикалык райондоштуруу. Эмне дегенде
мына чындыгын айтканда эгерде үйүңөрдү жакшы куруп алсаңар, анда мисалы эртең жер тирөө болобу, бүрсү күнү жер тирөө болобу, бул деген баягы уже анчалык деле татаал эмес, анчалык деле важный эмес деп койсок болот да. Эмне дегенде үйүңөр жакшы курулса, үйүңөр 9 балга чыдап берсе, аны куруп эле жаша бересиңер. Бул жакта сейсмология институтунун инженерия, сейсмология жана сейсмикалык микрорайондоштуруу бөлүмү жайгашкан. Турак жайлардын үйлөрдүн могу жер тирөөгө туруктуулугун текшеребиз. Мунун могу сейсмоприемник деп коет. Ичинде жер титирегенде бул өзү ошону кабыл алат да, кабыл алгыч. Жердин кыймылын жер титирегенде биздин зданиеде тургандыктан бул здание кыймылдайт. Зданиеде кыймылды бул кабыл алат дагы. Бул жерден жазылат. Санариптин негизинде анан алып компьютерден алып көрүп текшерип окуп үйрөнөбүз. Ушундай сыяктуу санариптикке өткөн станциялар бүт ошондой станциялар менен жабдылды. Бүт жерлерде анан шаардын ичинде дагы кээ бир мекемелерге орнотулду ушундай санариптик станциялар. Демек, бул жер титирегенден кийинки маалыматты сиздерге берет, Жер титирегенден кийинки канча балл болуп атат, биздин турак жайлар кандай кыймылдап атат, ошонун негизинде ушул жазып берет. Бишкек шаарын алсак, канча балга туруктуу имараттар курулушу зарыл? Бизде микрорайондорго бөлүнгөн бул шаар. 9 балдан могу түндүк жагы, түштүк жагы болуп бөлүнөт да. 9 балдан ашыгыраак жерлер бар. Бишкек шаарында 9 балдан ашык жерлер бар да. Ошого туруктуу турак жайлар курулуш керек. Учурда шыгырап биринин артынан экинчиси салынып жаткан жаңы имараттардын бардыгы эрежеге ылайык сейсмология институтунун макулдугу менен курулуусу шарт. Бирок айтылган эреже көп убакта иш жүзүндө колдонулбайт. Ушундан улам заңгыраган жаңы имараттар курулуш тармагынын талаптарына жооп бере бербейт деп билдиришти институттун адистери. Эгер кокустан катуу жер титирөө боло турган болсо, имараттардын дээрлик көпчүлүгү туруктуулук бере албайт. Кийинки кеңседе сейсмология институтунун маалымдоо борбору жайгашкан. Бул жерде өлкөбүздүн ар бир аймагынан сейсмикалык маалымат келип турат. Эгер кайсы бир жакта жер силкинүү болсо, ошол замат институттун ушул бөлүмүнө ал туурасында маалымат түшүп, адистер орун алган зилзаланы анализдөөгө өтүшөт. Бул программанын аты Сейском-3. Бул жерде деген автоматтык режимде дагы анализ кылса болот, жер титирөөнү жана кайта кеткен мисалы жер көчкүлөрдү. Анан кийин адам өзү түздөп маалымат кылса да болот да. Азыр мисалы көрсөтчү нерсе бул жерде эң негизги мынакей. Бул жерде бул жерде сейсмикалык сигналдар көрдүңүзбү? Кайсы жерден түшүп атат? Мисалы бул жерден айта кетчү нерсе, биринчиси код, станциянын коду Пржевальск, то есть Каракол шаары. Бияктан Нарын, значит Нарын шаары. Бул жерде бардык сейсмикалык маалымат 3 компоненттен түшөт, 3 компоненттен турат. Показывает, жер титирөө эч нерсе жок бул жерде. Анан экинчиси уже бул жерде картасын көрсөңүз болот, мынакей. Карта да, Кыргызстандын картасы. Баягында жер титирөөдө биринчи, экинчи толкун болот да. Primary, secondary деп айтылат. П толкуну, S толкуну. Биринчи П толкуну келип түшөт, андан кийин S толкуну келип түшөт. Бул программа ошол экөөнү өзү айырмалап туруп эле бул картадан көрсөтөт. Мисалы, азыркы убакта Тажикстан менен Кытайдын чек арасында жер титирөө болгондо. Таджикистан, Xinjiang border region деп турбайбы? Значит, вот где-то примерно вот здесь, видите? Сары менен көрсөтүп турат. Бул программада уже, смотрите, биякта уже каналдар бар түштү, значит, биякта уже өзү иликтенет. Автоматикалык түрдө магнитуд деп турат, магнитуда менен уже көрсөтүп айтып берет. Канча магнитуда болгонун. Кырсык айтып келбейт дегендей жер титирөө убакыт тандабайт эмеспи? Ушундан улам бул бөлүмдүн адистери күн түн дебей эмгектенишет. Круглосутка дежурство болот, 2 адам дежурить этет. Эртең менен саат 9-да пересмена болот, 2-ден дежурить этишет. Бул жердеги мына азыр бүгүн мына эжекеңер, эжекелер булар бүгүн түнү менен дежурить этишет эртеңге чейин. Түнкү болгон жер титирөөнү дагы булар ошо жарым сааттын ичинде бергенге аракет кылышат. МЧСке беребиз. Анан уже калган органдарга биз биринчи жолу
срочный неме менен эмчеге беришибиз. Сейсмология институту иш алып барган 3-чү багыт жер титирөөнү алдын алуу. Айтылган багыт эң кыйын делинет. Анткени технологиялардын ушунчалык ылдам өскөн учурунда да адам баласына азап тозок алып келип, көз ачып жумганча там-ташым талкалап уратып, мал дегенесин оомат кылган зилзаланы күн мурун тагайтуу мүмкүнчүлүгү чектелген бойдон калууда. Биздин прогноз берген где-то 50% болушу мүмкүн. Бул прогноз деген абдан оор нерсе, кыйын маселе. Себеби бизде не только сейсмологический материал боюнча, эгер так прогноз бериш үчүн сейсмологиянын материалдарын эмес, башка геофизический материал да керек буларга. Ошонун негизинде бүт баары геофизика, гравика, магнитика деген данныйлар бар. Ошо гидрогеохимия, гидродинамика жана жер кыртышынын ичинде барбы? Ошолордун баары. Ошонун негизинин баарын анализ жасап туруп, анан прогноз бериш керек. Ошондо дагы пайызы жогору болбойт дейт. Акыркы прогноз биз мына северный тянь-шанда деп эметтик. Биздин сейсмологиянын данные боюнча төлкө. Северный тянь-шанда жана Кыргызский хребетте бул жерде деп талас жакта деп ошону эметтик. Ошонун негизинде сейсмический активность өйдөлөйт деп. Кайсы жылдары, канча мисалы үчүн 15-жылдан баштап сейсмический активизация баштала тур. Сейсмологиянын данные боюнча. Чоң жер тирөө болушу мүмкүн деген данный бар. Сейсмология тармагынын изилдөөчүлөрү айрым жүрөк алчу, элди дүрбөлөңгө салчу кабарларды кагазга ороп берсе, кээ бирлери коомчулукка жетпей да кала берет деп укканым бар. Айтылган кепти төмөндөгүдөй түшүндүрүп беришти. Бул аябай кызыктуу суроо, аябай татаал суроо. Эмне дегенде убагында биздин өкмөт премьер-министр указ чыгарган. Сейсмологторго ушундай информацияны бергенге, мисалы сизге же башка телевидениеге, радио тыюу салынсын деп. Эмне дегенде ошо паника болбосун деген эме болот да. Бирок менимче эми биз түшүнүп атабыз. Эгерде мен азыр сизге эртең саат 3-төн 15 мүнөт өткөндө катуу жертүү болот десем, бул туура эмес болот. Эмне дегенде мен өзүм билбейм аны, качан болоорун. Аны эч ким билбейт. Эгерде бир божомолдор менен мен билип, болушу мүмкүн деп, мен бул информацияны өзгөчө кырдаалдар министерствосуна берем. Эмне дегенде мен мындай информацияны тышка чыгып же бирөөлөргө жарыялаганга укугум жок. Министр ал менден алган кагазды окуп алып айтат. Менден сурайт. Гарантия бере аласызбы? Эртең саат, сиз айткандай 2 күндөн кийин же 5 күндөн кийин жер тирөө болот деп. Мен айтам, бере албайм. Эмне дегенде божомол да. Эгерде тиги киши уверен болбосо, мен деле уверен эмесмин да. Давайте мындай кылалы. Муну деген учебный тревога кылып коелу. Өзүбүз мындай даярданып туралы на всякий случай. Бирок эч кимге жарыялабайлы. Жөн эле карап көрөлү. Эгерде болуп калса, биз даярбыз. А болбосо, биз кичине баягы даяр болуп турганыбыз таркап кетет, бирок элди дүрбөлөң түшүрбөйбүз деген ошондой жыйынтыкка келебиз биз дайыма. Кыргызстандын кайсы аймактары ушу кооптуу болуп эсептелет? Эң эле кооптуу аймак бул деген Алай району, Чоң Алай району. Эмне дегенде бул деген баягы эки чоң тоо системанын ортосунда жайгашкан. Мына мисалы жыл сайын ошо Кыргызстанда 3000 жер тирөө катталса, 60% так ошо Алай өргөсүндө болот экен. Экинчи бул Чөйрөнү, анан Ысык көл өрөөнү. Бул кызык нерсе болот экен. Бул жерде майда жер тирөөлөр көп болбойт экен. Бирок мындай орточо жер тирөөлөр болуп турат экен. Кайсы мезгил сейсмикалык кооптуу мезгил болуп эсептелет? Мындай бир кызык нерсе. Мына эгерде жана мындай статистика боюнча алсак, эң эле көп жер тирөө биринчиден декабрь менен январда, экинчи майдын аягында, үчүнчү августтун аягында катталат экен. Эмнеге ошондой билбейбиз. Азыр ошонун үстүндө иштеп атабыз.
эртең мененки 4 менен 6-нын ортосунда көп жер титирөө болот экен. Анан күндүзгү 4 менен 6-да көп жер титирөө болот экен. Эмнегедир? Эми Кудай бетин ар кылсын, эгерде катуу жер титирөө болсо, 9-10 балга жеткен жер титирөө болсо, анда биздин Кыргызстан 50-60 жылга артка кетет. Ал сөзсүз. Муну деген күйгөнү менен айтып атам. Эмне дегенде, аны дагы бир жолу кайтарып коеюн. Кудай бетин ар кылсын, болбой эле койсун андай нерсе. Бирок биз деген андай нерселерди эске алып жүрүшүбүз керек. Биз даяр болушубуз керек. Эмнеге мисалы япондор билет аны, түшүнөт, даяр. Эмнеге биз анта албайбыз? Өлкөбүз ар кандай табигат кырсыктардан тышкары болсун демекчибиз. Бирок кырсык Кашкабактын ортосунда дегендей, ар кандай кырдаалдарга эң негизгиси даяр болуу керек. Ал үчүн биз ишенген тиешелүү тармактарда өз ишин мыкты алып баруусу зарыл. Кийинки берүүбүздө адам баласынын үрөйүн учурган зилзаладан сактануу жолдору тууралуу сөз кылмакчыбыз.